Aha. Hı. Başlayıvereli anda. İyi başladık. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жарандык бюджет боюнча окуунун катышуучулары. Мен өзүмдү дагы бир сыйра тааныштырып коеюн. Менин атым Азамат, фамилиям Мамытов. Ушул өнүктүрүү саясат институтунда тренер консультант болуп иштейм. Жана муниципалдык финансы боюнча адис. Бүгүнкү сиздер менен өтө турган темабыз бул жарандык бюджет боюнча болмокчу. Бюджеттик кодекстин 126 беренесин карасаңыздар, ал жерде жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары ошо өзлөрүнүн жергиликтүү бюджет боюнча маалыматтарын ошо элге жарыялаш керек да. Элге көрсөтүп, ошо элдер баягы мындай эч токтоосуздан бюджет боюнча маалыматтарды алыш керек да. Орусча по умолчанию деп коебу. Ошол жарандык бюджет боюнча сиздерге ошо айтып берели деп бул жерде отурабыз. Анда эмесе азыр сиздер экранга көңүл бурсаңыздар. Бу экраныңыздарды күйгүзүп койсоңуздар бардыгыңыздар. Бардыгыңыздар мени мененсиздерби, чогусуздарбы? Videonun suranı atasın basımı. Видеону күйгүзүп койсоңуздар. Hı hı. Аха. Саламатсыздар, бир таанышып алалы бардыгыбыз видеону күйгүзүп, Саламатчылык, Азамат. Аха. Мен Сокулук районунун Кызыл Тоо айылында Көнөк жамаат мультимедианын жетекчисимин. Алгожоева Жанар. Аха. Барчын видеоңузду күйгүзүп коюңуз. Назира Жусупова. Видеолоруңуздарды күйгүзүп коюңуздар, бир сыйра таанышып алалы. Нурия, Мен азыр сабактан чыгып көчөдө келаттым эле, үйгө жетип алайын, анан күйгүзөйүн видеомду. Хорошо. Анда эмесе мен баштай берейин. Азыр сиздердин көңүлүңүздөрдү ошо экранга кылалы. Так, менин эмем эмне? Мына чыкты, Көрүндүбү баарыңыздарга? Ооба. Экран көрүндү, Көрүндү. Экран көрүндү. Демек, биз бул өйдө жакты карасаңыздар, gb.minfin.kg сайтына кирсек, мына ушундай терезе пайда болот да. Терезеде ошол жергиликтүү бюджеттин ачык айкындуулугунун принциптери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жарандык бюджетти түзүү үчүн веб багытындагы тиркеменин баягы талаптары ушул мыйзамдарда көрсөтүлгөн да. Ал Кыргыз Республикасынын Конституциясында 37 беренеде жарандар республикалык жана жергиликтүү бюджеттерди түзүүгө катышууга, ошондой эле чыгышта алып жаткан каражаттар жөнүндө маалымат алууга укуктуу деген. Анан 111 беренесинде ачсак, жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу ачык айкындыктын, коомчулуктун катышуусунун, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдардын жергиликтүү жамааттын алдындагы отчеттуулук принциптеринде жүзөгө ашырылат деп атат. То есть бүгүнкү күндө ошол жарандык бюджетти жасоо бул баягы өнүктүрүү саясат институтунун бир каалоосу эмес, бул бүгүнкү күндө мыйзамдын талабы болуп атат баарыбыздыкы. Андан тышкары бюджеттик кодексте дагы жазылган, бул 126 беренеде жазылган. Ал жерде ошол жарандык бюджетти, мисалы үчүн республикалык бюджет боюнча Министерство финансов, ал эми жергиликтүү бюджеттер боюнча жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары жергиликтүү бюджеттерди иштеп чыгып, ошолорду сайттарга, маалымат такталарга
баягы илишкереге ошо салык төлөөчүлөр ошол сайттардан көрүп, маалымат доскаларынан көрүп, биздин бюджетибиздин доходу мындай экен, кирешеси мындай экен, чыгашасы мындай экен деп баягы салык төлөөчү катары төлөгөн акчасы жөнүндө каяка сарпталып атат, каяка жумшалып атат, каяктан келип атат, ошол тууралуу маалымат алуу максатында. Анан gbminfin.kg'ni ачып, бул мыйзамдардагы талаптар менен таанышкандан кийин мына өйдө жакта мындай крестик бар. Ошол крестикти басып койсоңуздар, мына жергиликтүү жамааттын жарандык бюджети деген ушундай терезе пайда болот. Эми бул терезе боюнча мен айтып кетейин, бюджеттик кодексте бул терезе жок да, бул веб багытындагы тиркеме деп коет. Бул тиркеменин иштелип чыгышынын максаты республика боюнча бирдиктүү бир форматты жайылтуу максатында. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда 452 айыл өкмөтү, анан 32 шаарыбыз бар. Анан 452 айыл өкмөтү ар бири өзүнчө жарандык бюджет түзүп, 52 шаар 32 шаар өзүнчө жарандык бюджетти түзсө, анда мындай башаламан болуп калат да, ар кимдикичи. Ошондуктан баягы бирдей форматта болуш үчүн биз ушул веб багытындагы тиркемени иштеп чыкканбыз. Бул жерде эмне бар? Бул жерде ошо методикалык колдонмо веб багытындагы тиркеме өзүңүздөр көргөндөй эки тилде иштейт. Мына кыргызча тилде, анан орусча тилде иштейт. Тилди тандаш үчүн мына бул жогору жактагы бул тилди тандоону бассаңыздар, ошо кыргызча, орусча көрсөтүлө берет. Бул бир. Экинчи, дагы өйдө жагында бул методикалык колдонмо деп коет. Мен кыргызчасын ачып алайын. Методикалык колдонмо деп коет. Мына бул методикалык колдомодо ушул веб багытындагы тиркеменин иштеши боюнча мындай түшүндүрмө колдонмо. Кайсыга эмне киргизет, кандай маалыматтарды алса болот, кыргызча, орусча тилдеринде жазуу түрүндө дагы, анан мындай видео түрүндө дагы көрсөтмөсүн биз бул жерге жүктөп койгонбуз. Анан аналитикалык маалыматтар деген бар мунун жанында эле. Аналитикалык маалымат деген бул ошол республика боюнча кайсыл айыл өкмөт, кайсыл район жарандык бюджетти толтуруп атат, кайсыл район, кайсыл айыл өкмөт толтурбай атат, кайсыл кимдин кайсыл бюджети толгон, бюджеттин аткарылышы кимдики толгон, бюджеттин долбоору кимдики толгон, бекитилген бюджет кимдики толгон. Ошол боюнча бул аналитикалык маалыматтардын баары тең бул жерде келген. Мен буга кичине кийинчерээк токтолуп кетейин. Биринчи баягы эмесин түшүндүргөндөн кийин, мазмунун. Андан тышкары бул тиркеме өзү эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул административная часть деп коет, административдик бөлүк. Бул жерге кирүү менен кирет дагы, бул жерге айыл өкмөттөгү бухгалтерлердин гана доступу бар. Ал жерге логин, анан пароль менен кирет. Анан экинчи бөлүк болсо бул жарандардын бөлүгү. Жарандардын бөлүгү эч кандай логин, пароль менен кирбейт дагы. Мына бул жерден любой айыл өкмөттүн же шаардын жарандык бюджетин көрө алса болот. Мисалы үчүн Кызыл Октябрь деп коелу. Мына Кызыл Октябрь деген айыл өкмөтү бар. Ошону көрсөтүү дегенди басып эле бул жерден бюджеттин түрүн тандап, мисалы үчүн бюджеттин аткарылышы жылды тандап, 21-жыл көрсөтүүнү бассаңыздар, бул жер ошо Кызыл Октябрь айылдык аймагынын бюджетинин 21-жылдагы аткарылышы боюнча нерселердин баарын тең сиздерге көрсөтүп берет мындай эметилде. Буга кичине келебиз, кийинчерээк келебиз. Азыр мен баягы электрондук жарандык бюджет боюнча баягы жалпы маалымат берип кетейин, мыйзамдагы талаптар боюнча. Бюджеттик кодексти ачсак, ал жерде жарандык бюджет бул жергиликтүү жамааттын бюджети деп аталганда, бирок жергиликтүү бюджетти түзүүнү, жергиликтүү бюджетти кароону
бекитүүнү жана аткарууну жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына шайлоо катары өткөрүп берген да жергиликтүү жамаат. Бирок жергиликтүү бюджеттин бүгүнкү күндөгү ээси, орусча айтканда хозяйны, бул салык төлөөчүлөр болуп саналат. Ошол айылдык аймакта, айыл өкмөттө, шаарларда жашаган адамдар бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттин ээси болуп саналат. Демек, жергиликтүү бюджеттин ээси эл болгондуктан, элдер сөзсүз түрдө ушул жергиликтүү бюджет кандай кирешелерден турат, жана жергиликтүү бюджет эмнеге сарпталып атат, ошол тууралуу жергиликтүү жамаат, салык төлөөчүлөр билиши керек. Ошондуктан бюджеттик кодекс иштелип чыгып атканда 126 беренеси ушул жарандык бюджетти түзүү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын маалыматка жетүү жөнүндө мыйзамын эске алып, Конституцияда жазылган маалыматка жетүү боюнча принциптерди эске алып, ушул 126 берене пайда болгон. Демек, бүгүнкү күндө сиздер баягы журналисттер региондорго чыкканда же кандайдыр бир материалдарды даярдаганда ушул айыл өкмөттөрдүн ушул веб багытындагы тиркемени колдонсоңуздар болот. Бирок бул жерде бир нерсе бар. Сиздер ошо маалыматты колдоноордон мурун ФЭП башчысы муну толтуруш керек. Бул бир гана площадка. Айыл өкмөттөр логин, пароль менен кирип, өзлөрүнүн бюджетин, тиешелүү жылдыкын, тиешелүү бюджеттин түрүн толтурушу керек. Толтургандан кийин гана маалыматтар кирет. Толтурган боюнча мен райондордун ичиндеги аналитикалык маалыматты кичине кое туруп, мен сиздерге айтып берем. Эми веб багытындагы түздөн түз веб багытындагы тиркеме боюнча айтып кетейин. Мына биз сиздер менен gb.minfin.ga кирдик. Муну окуп чыккандан кийин өчүрөбүз дагы. Анан мына сиздерге любой эле шаарды бул жерде тандап алсаңыздар болот. Мисал үчүн любой айыл өкмөт болсун, же болбосо шаар болсун, бул жерге жазсаңыздар, ошонун списогу чыгат. Мисал үчүн мына Кызыл Октябрь деп мен жазып атам. Кызыл Октябрь. Чүй областында, анан Ош областында Кызыл Октябрь айылдык аймагы деген 2 айылдык аймак бар экен. Биз ошо Чүй областын карап көрөлү. Көрсөтүү. Көрсөтүүнү карасак, мына бул жерде жергиликтүү жамааттын жарандык бюджети деди дагы Кызыл Октябрь айылдык аймагы деп чыгып калды. Эми бул жерде тиркеме сиздерден бюджеттин түрүн сурап атат. Кызыл Октябрь айылдык аймактын бюджеттин аткарылышы сизди кызыктырабы, бюджеттин долбоору кызыктырабы же бекитилген бюджетпи? Сиздер дагы, урматтуу журналисттер, кандайдыр бир аналитикалык маалымат жогултуп атканда же кандайдыр бир материал жогултуп атканда бюджет боюнча дагы анча-мынча базовый маалымат керек да. Бюджет биринчи долбоор болот. Андан кийин бюджет бекитилет, анан бекитилген бюджет аткарылат. То есть ушуну сиздер билип алышыңыздар керек. Андан кийин бюджеттин аткарылышын мисал үчүн тандагандан кийин бул жерге экинчи жылды тандагыла деп атат. Жыл 1 жылдыкын көрсөтөт. Бул жерде 3 айдыкын, жарым жылдыкын же 1 кварталдыкын ала албайсыңар. Бюджеттик кодексте 1 жылдыкы түзүлөт. Значит, 22 жылдын аткарылышы еще 21-дикин карайлы десек, мына көрсөтүүнү басасыздар дагы, мына Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн финанс экономика бөлүмүнүн башчысы 21 жылдын бюджеттин аткарылышы жөнүндө маалыматтарды киргизип коюптур. Мына бул жерден карайсыңар. Биринчи, урматтуу тургун деген, бул универсалдуу баардык ушул веб багытындагы тиркемени колдонгон айыл өкмөттөрдүн баардыгында бул типовой, просто ылдый жагына ошо айыл өкмөттүн башчысы кетет. Бул Кызыл Октябрьдыкы бүгүнкү күндө Асанов Таалайбек Алым Сейитович экен.
Андан оң жагыңарды карасаңыздар, булар жалпы маалымат, халктын саны айылдык аймак боюнча, анын ичинен аялдар, жалпы кирешелер, анын ичинен салык кирешелери, ошолардын баары тең мына бул жерде көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн Кызыл Октябрь теңдештирүү грант 2021 жылы албаптыр, значит бул 0. Максаттуу трансферттерден 218.700 алыптыр. Мына бул ошол жанагы по хозяйственная книга деп коет, же болбосо айыл өкмөттүн паспорту деп коет, кечиресиздер. Ошол айыл өкмөттүн паспортуна кирген маалыматтарды бул жерге киргизип койдук. Андан тышкары ар бир айыл өкмөтү, ар бир шаар жыл сайын өзүнүн социалдык экономикалык өнүгүү программасын бекитет. Ушул программанын негизинде гана жергиликтүү бюджеттин долбоорлору түзүлөт. Макулбу? 1-июнга чейин социалдык экономикалык өнүгүү программасы түзүлөт дагы. Анан 1-июндан баштап ошол социалдык экономикалык өнүгүү программасынын негизинде анан айыл өкмөттүн бюджетинин долбоору түзүлөт. Мисалы үчүн 21 жылы жергиликтүү бюджеттен Кызыл Октябрь айыл өкмөтү ичүүчү суусуна акча кетириптир, каржылаптыр, канализациясына каржылаптыр, муниципалдык жолдорду оңдогонго акча кетириптир, жарыктандырууга акча кетириптир, көрктөндүрүү, жашылдандырууга акча кетириптир, таштандыларга акча кетириптир, муниципалдык транспортто иштешин жөнгө салууга акча кетириптир. То есть мына бул ошол социалдык экономикалык өнүгүү программанын негизги багыттары болуп саналат. Андан кийин киреше бөлүгүнүн, анан чыгаша бөлүгүнүн баягы өзөктүк терминдери деп коебуз. Мындай биз азыр деген жарандардын бөлүгүн айтып атабыз да, значит ошого биз аныктамаларды бул жерге бергенге аракет кылганбыз. Мисалы үчүн жергиликтүү бюджет деген эмне? Жергиликтүү бюджет социалдык экономикалык өнүгүү программасы деген эмне? Коомдук угуулар деген эмне? Патент, жер салыгы, мүлк салыгы деген эмне? Жана чыгашалар боюнча корголгон беренелер деген эмне? Маданият жана спорт деген раздел эмне? То есть булардын баары тең ошол түшүнүктүү терминде берилген аныктамалар. Андан тышкары бюджеттик календарды дагы биз бул жерге киргизип койгонбуз. Бюджеттик календар бул ошол жарандардын катышуусу кайсыл убакта айыл өкмөттө, айыл аймакта жашаган жарандар, салык төлөөчүлөр ушул бюджеттик процесске катыша алышат. Мисалы үчүн январь-февраль деп атабыз дагы, бул жерге январь-февральда силер билесиңерби билбейм, ар бир айыл өкмөттө, ар бир шаарда бюджеттин аткарылышы боюнча сходдор өткөрүлөт, коомдук бюджеттик угуулар, элдердин катышуусу менен. Мына бул жерге ошону көрсөтүп койгонбуз январь-февральда. Анан март-апрель-май 3 айда жыл сайын социалдык экономикалык өнүгүү программасынын долбоорун тактап жана кеңеш аны бекитиши керек. Ошондо коомдук бюджеттик угуулар дагы сөзсүз өткөрүлүш керек. Себеби социалдык экономикалык өнүгүү программасындагы кеңеш бекитүү артында өткөрүлсүн деген бюджеттик кодексте талаптар коюлган. Андан тышкары июнь, июль, август айында 3 айда жергиликтүү бюджеттин долбоору боюнча коомдук бюджеттик угуулар өткөрүлүшү керек элдердин катышуусу менен. Анан ноябрь, декабрь айында бул келерки жылга бюджетти бекитүү боюнча жергиликтүү кеңештин ачык сессиялары. То есть көрдүңүздөр, адамдын катыша турган мүмкүнчүлүгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жакшы эле каралган. Январдан баштап декабрга чейин жакшы эле мүмкүнчүлүктөр каралган. Андан кийин жалпы кирешелерди боюнча түшүүлөрдү салыштыруу, мына өзүңүздөр көрсөңүздөр, мына көк линия бул аткарылган бюджет. 20 жылы 80 миллион аткарылыптыр дагы, 21 жылы 91 миллион болуптур. Ал эми бул кара линия болсо бул бекитилген бюджет, ал эми жашыл линия болсо бул бюджеттин долбоору, көрүп атасыздар. Линейный сызыкча менен биз жылдар менен салыштырмалап көрсөтүп атабыз.
Эми өзүңүздөр карап көрсөңүздөр бул жерде өзүңүздөр карап көрсөңүздөр жарандык бюджет деп эмне үчүн атайбыз? Мына көрдүңүздөр, көрдүңүздөрбү? Могу мен сиздерге көрсөткөн терминдерде баардыгы тең мындай түшүнүктүү, баягы кыргыздар айтып коет жалпак тилде деп. Жалпак тилде, түшүнүктүү жалпак тилде жазылган баардыгы. Бул жерде эч кандай жанагы финансылык терминдер жок, профицит, дефицит, сальдо деген, остаток на начало года деген, финансовые активы, нефинансовые активы деген баягы финансисттерге гана белгилүү болгон терминдер колдонулган эмес. Баардыгы түшүнүктүү тилде кеткен. Анан мына 21 жылдын бюджеттин негизги кирешелери мына могул диаграмма менен каралып атат. Бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кызыл Октябрь айыл өкмөттүн кирешелери. Анан эгерде материал даярдашыңар керек болсо, мына бул жерге басып туруп, скачать график JPEG дегенди бассаңыздар, ушул эле пирогту сиздерге мына мындай кылып өзүнчө баягы даярдап көрсөтүп берет. Көрдүңүздөрбү? Бул ошол кандайдыр бир материалдар керек болсо, мисалы үчүн экинчи пирогту карайлы, муну деле скачать график JPEG десеңиздер, мына мындай кылып сиздерге материалды даярдап берет материалдарыңарга. Мына бул киреше менен бир кирешенин эки пирогу. Эмне үчүн эки пирог менен жасалып атат бул? Себеби айыл өкмөттөргө бүгүнкү күндө 20дан ашык киреше түшөт. 20дан ашык где-то 25-30дай киреше түшөт. Эгерде ошол 25-30 кирешенин баардыгын бир пирог менен көрсөтсөк, мындай визуально кичине некрасиво, кооз болбой калат экен дагы. Бул азыраак маанидеги кирешелер дегенди, азыраак маанидеги кирешелерди биз бул ылдый жака киргизип койдук. Мына азыраак маанидеги кирешелердин сумманын чечмелениши деп. Көрдүңүздөрбү? Эгерде 30 тең ушул жерге киргизсек наименованияны, анда биздин пирогубуз кичине көркү жогураак болуп калмак. Ошон үчүн ушуну дагы эске аласыңар деп мен ойлойм. Анан бул болсо ошо мына жылдар менен салыштырмалуу 21 жылдын аткарылышы менен 20 жылдын аткарылышы кандай аткарылган. Бул дагы диаграмма менен берилген, мына өзүңөр көрүп атасыңар, визуально кайсыл кирешелер мындай өзгөрүү болгон, кайсы кирешелерге өтө деле өзгөрүү болгон эмес. Мен бул Кызыл Октябрь айыл өкмөттүкүн мен мисал катары гана көрсөтүп атам, урматтуу катышуучулар. Анан сиздер өзүңүздөрдүн кызыккан айыл өкмөттүкүн карап көрсөңүздөр болот. Анан мына Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн ФЭП башчысы абдан тажрыйбалуу, мыкты ФЭП башчысы деп койсок болот. Ошол ар бир кирешеге мындай кыргызча, орусча пояснительная записка деп коет, кыргызча түшүндүрмө кат деп коет. Мына ошол түшүндүрмө каттардын баарын тең мына бул жерге бюджеттен келип түшүүсү жөнүндө толук маалыматта киргизип койгон. Эмне үчүн бюджет киреше чыгып кеткен, түшүп кеткен, ошол тууралуу маалыматтарды көрдүңүздөр, мына бул жерге киргизип койгон. Андан кийинки ылдый жакта болсо бул чыгашалар. Бюджеттин чыгашалары, бюджеттин чыгашасы негизи 10 разделден турат. 10 раздел, мисалы үчүн билим берүү, жалпы мамлекеттик билим берүүгө, мисалы үчүн жана мектептердин капиталдык ремонту, текущий ремонту, жана көмүр сатып алуулар болуп калат мектепти жылытканга. Ошол чыгашалар могу билим берүү бөлүмү менен кетет. Андан тышкары маданият жана спорт деген раздел бар. Бул разделден жанагы айылдык аймактагы клубдар, китепканалар, ошо маданият жаатында иштеген адамдардын эмгек акысы, ошолордун коммуналдык кызматы, светке болгон акчасы, ошолордун баары тең ушул эс алуу, маданият жана ар кандай спорттук иш-чараларды өткөрүшөт. Баягы аймактын спорт жаатындагы чыгашалары, же болбосо маданият
жаатында ар кандай иш чараларды өткөрүп калат майрамдоолорду. Мисалы үчүн кандай десек 8 март, 23 февраль деген сыяктуу 9 май деген жеңиш күнү ушундай маданий иш чараларды ушул разделден кетиришет. Андан тышкары жалпы мамлекеттик кызматтар деген дагы разделыбыз бар. Бул разделден айыл өкмөттүн чыгашасын көрсөк болот. Айыл өкмөттүн аппаратынын зарплатасы канча, жанагы служебный машинесинин майына канча кетет, айыл өкмөттүн имараттын күтүүгө канча кетет, алардын текущий ремонту канча, капитальный ремонту канча, светке канча төлөшөт, бумага канча сатып алат, оргтехника канча сатып алат. Ошонун баары тең ушул жалпы мамлекеттик кызматтардан кетет. Анан социалдык жардам деген дагы раздел бар. Социалдык жардам деген раздел өзүңүздөр билесиңер, билет болушуңуздар керек. Айыл өкмөт айылдык аймакта мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар, карылар бар, жашоосу начар адамдар бар. Ошолорго кандайдыр бир айыл өкмөтү жергиликтүү бюджеттен кандайдыр бир иш чараларды уюштурса, жардам берүү максатында, алар ошол чыгашалары ушул социалдык жардамдан коротулат. Анан экономикалык маселелер деген бар. Экономикалык маселелерге көбүнчө ушул жанагы жайыттарга кеткен чыгашаны ушул разделден кетирип жүрүшөт. Бул деген ошол эгерде айылдык аймакта жайыттар болсо, ошо айылдык аймакка тиешелүү, ошол жайыттын инфраструктурасын оңдоого кеткен чыгашалар ушул экономикалык маселелерге кетет. Анан бул раздел бул жерде Кызыл Октябрьдыкы коргоо экен, абдан баягы абдан таң калыштуу. Негизи коргоого бул Министерство оборонанын эмеси болуш керек. Азыр биз сиздер менен карап көрөбүз, детальный караганда бул коргоого эмне кетириптир. Анан мына эң кызыктуу, эң мындай чоң разделдердин бири бул раздел турмуш, тиричилик жана коммуналдык кызматтар. Бул раздел деген жанагы айыл өкмөттүн мисалы үчүн жолдордун оңолушу, таза суунун чыгарылышы, жанагы көрктөндүрүү, жашылдандыруу, освещение, жарыктандыруу, ушулардын баары тең жана хозяйственный маселелер бар го айыл өкмөттө. Ошолордун баары тең ушул разделден каржыланат. Турмуш, тиричилик жана коммуналдык кызматтар деген разделден. Анан бул ылдый жакта ушул чоң разделдердин 10 раздел бар. Ошолордун жылдар менен салыштырмасы. Мисалы үчүн социалдык жардам мына 20-жылы 5.315.000 болуптур дагы, 21-жылы ал түшүп кетиптир 3.652-ге. Жалпы мамлекеттик кызматтар дагы 20-жылы 20 миллион экен дагы, ал эми 21-жылы 10 миллион болуп, 2 эсе почти түшүп кетиптир. То есть ушундай жылдар менен салыштырмалууларды дагы сиздер көрсөңүздөр болот. Анан вопрос суроо туулат, эмне үчүн түшүп кетти? Эмне үчүн мисалы үчүн ЖКХнын разделы наоборот 21-жылы 24 миллиондон 50 миллионго чейин көтөрүлүптүр. Бул эмнеге көтөрүлдү? Кандай кошумча иштер жасалды? Деп баягы аналитикалык мындай чакан аналитикалык мындай материал даярдап койсо болот. Анан мына мен жогоруда разделдерди көрсөтпөдүмбү? Бул ЖКХ, билим берүү деп. Ошолордун баары тең мына бул жерде расшифровкаланган. Мисалы үчүн мына бул коргонууга кеткен разделдин статьялары, бул башка чыгашалар 12.100 кен, ал эми транспорттук чыгымдар 20,7 миң сом сарпталыптыр. Муну дагы анан бара-бара ылдый жактан көрсөтүп берем. Анан экономикалык маселелерге мына жайыттын инфраструктурасын оңдогонго мына мындай транспорттук чыгымына 651 миң кетиптир, эмгек акысына 179 миң кетиптир, башка чыгашаларына 25 миң, кызматтык сапар чыгашасына 3.100 кетиптир. Социалдык жардамга мына калкка социалдык жардамдарга 3.330 миң кетириптир.
капиталдык оңдоолорго, курууларга жана имарат сатып алууга 110 миң сом кетириптир. Андан кийин мына айыл өкмөттүн аппараты эң чоң эмеси айыл өкмөттүн аппаратынын бул башка чыгашалар экен дагы. Ал эми экинчи орунда бул эмгек акы экен. Чындыгында эмгек акы бул көп айыл өкмөттө биринчи статья болуп саналат. Анан резервдик фонду, социалдык фондко чегерүүлөр, мына айыл өкмөттүн капиталдык оңдоо деген бул кечиресиздер, айыл өкмөттүн имараттын капиталдык оңдоого кеткен чыгашасы. Анан маданият жана спорт разделинин чыгашалары мына эң чоң разделы бул капиталдык оңдоо экен. Значит, 21-ci жылы булар клубту же болбосо кандайдыр бир маданий бир капиталдык чыгаша кылышканда, же клубту капитальный ремонттон өткөрүшкөн, же кандайдыр бир чоң оборудованияларды сатып алышкан. Анан эмгек акысы, коммуналдык кызматтар мына бардыгы ушул түшүнүктүү тилде мына жазылган. Анан бул жерде билим берүүгө мына кеткен. Мына өзүңүздөр билгендей, билим берүүнүн көбүнчө эле расходу бул капиталдык оңдоо болуп саналат. Мектептер бар, алардын шифрын алмаштырышат, алардын терезелерин алмаштырат, алардын полун алмаштырышат, аларга ар кандай кухня, ашкана салышат. Мына бул ошол билим берүү тармагына кеткен чыгашалардын статьялар менен көрсөтүлүшү. Мына коммуналдык кызматка 1 миллион 800 экен, тамак аш сатып алууга 1 миллион 126 экен, транспорттук чыгымдарга 650 экен. Мына булардын баары көрсөтүлгөн. Андан тышкары мына турак жай коммуналдык кызмат деп атабыз. Бул ошол капиталдык оңдоо, жанагы жолдорду оңдогонго кеткен, текущий ремонт деп атат, көчөлөрдү жарыктандырууга кеткен, жана башка коммуналдык таза сууга кетиши мүмкүн. Ошолордун баары мына ушул турак жай коммуналдык кызматка көрсөтүлгөн бюджеттин негизги чыгашалары. Анан бул 21-ci жылы бул беренелер боюнча бир жылдын баягы бир жылдын сүрөттөлүшү. Жергиликтүү бюджет билесиңер разделдер деп турат, бөлүмдөрдөн. Анан беренелерден. Мен силерге мына мону беренелер боюнча көрсөтүп бердим. Тиги разделдер боюнча. Ал эми ылдый жакта бул ошол разделдин ичиндеги беренелер боюнча кетип атат. Эң чоң статья бул капиталдык оңдоо экен. Капиталдык оңдоо экен. Анан башка чыгашалар экен. Анан мүлктү убагында оңдоо болуп мына кете берет. Анан бул статьялардын ошол жылдар менен салыштырылышы. Мына көрдүңүздөр, кайсыл статья 21-ci жылы өсүп кеткен, түшүп кеткен, ошонун баары. Анан эң кызыктуу нерсе мына бул жерде жайгашкан, ылдый жагында. Бул эмне эң кызыктуу? Эмне үчүн эң кызыктуу? Себеби айыл өкмөттүн кайсыл акчасы бүт эмнеге, чака чайнек, принтер, жанагы бумага, карандаш, кайсыл жолдор оңолду, кайсыл айылдын, ошолордун баары тең мына ушул жерде пояснительный запискага көрсөтүлгөн. Ар бир раздел боюнча. Мына бул кашанын ичинде жалпы мамлекеттик кызматтар болсо, значит, жанагы айыл өкмөттүн аппаратынын разделы боюнча. Мына штаттык тизме 3 миллион 279, контракт боюнча 790 миң, мына аппарат кызматкерлеринин районго жана шаарга окууларга, семинар, тренингтерге 21-ci жылы 155 миң кеткен. Айыл өкмөттүн машинесин күтүүгө, транспорттун күтүүгө, күйүүчү майга 149 миң сом кеткен. Ал эми тетиктерин алууга 30 миң сом кеткен. Байланыш кызматына 22.200 сом, интернетке 58 миң сом, кызматкерлердин соткасына бирдик алууга 91 миң сом, таза сууга 24 миң сом сарпталган деп, мына бардыгын ушул эмеден, тиги ушул пояснительный запискадан, түшүндүрмө каттан көрсөтүлдү.
болот. Анан капиталдык оңдоо деген акча бар болчу, билесиздерби, пирогторду көрсөткөндө. Ошол капиталдык оңдоо мына Саз булак айылына чогулуш өткөргөнгө, контейнерден курулган имаратты бүтүрүүгө 88 миң сом, ушул эле имаратка стол, эмеректерди алууга мына монча миң сом сарпталыптыр деп көрсөңүздөр болот. Анан мына коргоо боюнча жана айтпадык белеги, почему раздел оборона деген бул жерде бар деп. Демек, жарандык коргоого, өзгөчө кырдаалдарга, күйүүчү майга 200 литр бензин, солярка алынып берилген. Значит, коргоо деген разделден МЧС дагы финансировать этилет. Бүгүнкү күндө жанагы вопросы местного значениянын бири бул өзгөчө кырдаалдар учурунда көмөктөшүү деген бар. Окусаңыздар, ошол жерде бар. Значит, ошол разделден кеткен акча экен. Значит, бул айыл өкмөттө өзгөчө кырдаалдарды алдын алууга ушундай бир жергиликтүү бюджеттен акча каражатын кетиришкен. Анан ошол эле разделдин, коргоо разделинин башка чыгашасы деген бар эмес беле? Ошолорду бул дамбаларды тазалоочу, экскаваторго айдоочуга, тамак ашына, жатаканасына 7 миң сом и мобилизацияга 5100 сом кетирилген. Анан экономикалык маселелерди мен сиздерге айткам, жайыт маселеси деп. Мына жайыт комитетинин жетекчисинин жана бухгалтеринин эмгек акысы 179,4 миң сом. Социалдык фондко взносто 27 миң сом. Жайыт комитетинин жетекчисинин жана бухгалтеринин кызматтык сапар чыгымдары, ар кандай семинарларга катышышы мүмкүн, ошолордун акчасы. Фронталдык погрузчик тракторлорго күйүүчү, майлоочу май алганга 294 миң сом, дөңгөлөк жана тетиктерди алууга 387 миң сом кетилген. Бул жайыттын жана фронталдык погрузчик деп атпайбы, транспортты бул сөзсүз түрдө муниципалдык менчик болуш керек. Анан ошону күтүүгө ушундай акча каражаттарын жергиликтүү бюджеттен караса болот. Анан мына эң кызыктуу раздел, мен жогоруда айтып кеткендей, бул раздел ЖКХ, турмуш, тиричилик жана коммуналдык кызматтар. Ошонун ичинен транспорттук чыгымдарына мына трактор, фронталдык погрузчик, таштандыларды чыгаруучу унааларга күйүүчү май 333 миң сом. ЖКХ разделдин. Анан Кашкелең айылынын жаңы салынып жаткан бала бакчасына суу киргизүүгө 57 миң сом. Кызыл Октябрь айылына слепая мышь дейби, суу түтүктөрүн оңдоого 32 миң сом. Насосунун оңдоого 90 миң сом. То есть жанагы чарба чыгашаларынын баары тең ушул раздел ЖКХдан кетириши керек. Анан капиталдык оңдоо деп дагы өзүнчө статья бар. Капиталдык оңдоодо бул ошол эгер Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө кандайдыр бир капиталдык оңдоо болсо, же имараттар салынса, же оңолсо, анда ушул статьядан кетиришет. Мына бул жерде дагы бүт баары тең жазылган. Жел арык айылына будка алууга, имарат салууга, Кызыл Октябрь айылындагы көчөлөрдү асфальттоону бүтүрүүгө 4 миллион 540 миң. Көрдүңүздөрбү? Бардыгы ушундай жазылган. Маданият жана спорт жаатында карасаңыздар, мына маданият үйүндөгү кызматкерлердин штаттык тизмедеги эмгек акысы 761 миң сом. Социалдык фондко чегерүүлөрү, анан социалдык фондко взностор. Эми мына карап көрөлү. Социалдык фонддун коммуналдык кызматтарына, значит, байланыш кызматына жана маданият жаатында иштегендерге 3,700 сом коройт экен, интернетине 13 миң сом конойт экен. Ал эми маданият үйлөрдүн электр энергиясына, клубтарга, китепканаларга 162 миң 900 сом экен. То есть ушинтип эле сиздер айыл өкмөтү, жарандар ушинтип таанышышы керек. Көрдүңүздөр. Бирок мына бул жерде капиталдык оңдоодо көрдүңөр, Кашкелең айылына спорттук комплексти курууга 8 миллион 334 миң сом. Кичи футбол спорт комплексинин тегерек четин тосууга 493 сом. Ушундай баягы эмелер менен, маалыматтар менен таанышсаңыздар
болот. Мына билим берүү боюнча дагы абдан ФЭП башчысы мындай тынтыксыз жазыптыр. Баардыгы тең ар бир 26.000 сомго чейин, даже 5.000 сомго чейин жазышыптыр. Мына тамак ашка бул жерде жазып атат. Бала бакчаларга ата энелер тамак ашка взнос бир балага 600 сом. Итого 426.000 сом чогулат экен. Айыл өкмөттөн 311.000 сом бөлүнөт экен. Ал биринчи класстан 4-cü класска окуучулардын тамак ашына байытылган ун сатып берүүгө 389.000 сом каралат экен. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде ошо маалыматтар кеткен. Анан ылдый жагында мына социалдык жардам боюнча дагы мына Афган согушуна катышкандарына 60.000 сом жыл сайын. Чернобыль атомдук электр станциясынын авариясынын катышуучуларына 10.000 сом, карылар күнүнө 65 жаштан өйдө 330.000 сом, майыптар күнүнө 159.000 сом, 7-апрель күнүнө 5.100 сом, 9-май жесирлерге материалдык жардам 30.000 сом. То есть ар бир акчаны мына ушундай кылып жазып койгон ФЭП башчысы. То есть в идеале баардык айыл өкмөттөрү ушундай жазышы керек. Мыйзамдын талабы ушундай. Көрдүңүздөр, деталдуу түрдө мына салык төлөөчүлөрдүн акчасы каяка кетип атканын, каяка жумшалып атканын бүт баары тең алакандай жазылып, баардыгы маалыматы бул жерге кирген. Кызыл Октябрь айыл өкмөттүн баягы журналисттери, эсили ошол Кемин районунун журналисттери болсоңуздар, мына мактап баягы алдыңкы айыл өкмөттөрдүн бюджеттик ачык айкындуулук боюнча алдыңкы айыл өкмөттөрдүн бири деп атап койсоңуздар деле болот. Андан тышкары внебюджетная инвестиция деп коет, бюджеттен тышкаркы инвестиция. Бул мен сиздерге көрсөткөн акча каражаты бул бүт жергиликтүү бюджеттен сарпталган акча каражаттар. Түшүндүңөрбү? 100% жергиликтүү бюджеттен кеткен чыгашалар. Ал эми кээ бир чыгашалар булар инвесторлор болушу мүмкүн. Мисалы үчүн Арис деген иштейт. Мисалы үчүн Дүйнөлүк банктын кандайдыр бир долбоору болушу мүмкүн. Проондун, Агахандын, биздин өнүктүрүү саясат институту баягы жергиликтүү бюджет менен акчабызды кетиребиз, бирок ушундай баягы эл аралык донорлор каржылаган жергиликтүү бюджеттен кетпеген, мисалы үчүн өзлөрү мындай буюмду сатып алып барып берген, мисалы үчүн долбоорлор бар, готовый. Ошолорду мына бул жерге жазып коет. Мисалы үчүн мына 21-жылы 23.368.700 сом инвестиция түшүптүр айыл өкмөткө. Ал Аристен түшүптүр, көрдүңөрбү? Аны болсо муниципалдык менчикти башкарууга коротушкан. То есть бирдеме сатып алышкан, жанагы ар кандай техникаларды сатып алган болушу мүмкүн. То есть ушундай нерселерди внебюджетная инвестиция деп карап койсок болот. Андан тышкары акыркы күндөрү дагы актуалдуу болуп атат. Жанагы мектепти бүткөндөргө 20 жыл болгондор, 10 жыл болгондор өзлөрү баягы мурун мисалы үчүн бир жерде отуруп, стол жасап, 3 күн, 5 күн майрамдап жүрүшсө, азыр алар баягы акчасын чогултуп, элге жылкы алып алып, союп алып майрамдагандан ордуна алар айылыма жакшы нерсе жасап кетейин деп, мисалы үчүн насос сатып берген убактар, же болбосо жолдорго, же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген бир үй бүлөгө бир үй куруп берип, ар кандай бир жакшы жака кетип атышат да ошо жаштар. Ошолорду дагы ушуга как инвестиция катары деле кошуп койсо болот. Анан аягында мындай басма деген кнопка бар. Басма деген кнопканы бассаңыздар, мына жанагы эртеден бери сиздерге көрсөткөн маалыматтардын баарын тең программа мындай PDF форматында сиздерге мындай отчетторду даярдап берген мүмкүнчүлүгү бар. Көрдүңүздөр, пирогдор менен баардыгы чыгашанын сарпталышы, бул кирешенин сарпталышы, ал эми бул болсо чыгашанын сарпталышына. Көрдүңүздөрбү? Муну сиздер колдонсоңуздар болот.
сиздер болбосоңор жергиликтүү кеңештин мисалы үчүн сессиясына дагы ушул материалды эметип принтерден чыгарып алып кеңештин сессиясына дагы материал катары колдонсо болот. То есть ошондо бир ок менен эки коен атылып атат. Биринчи бул айыл өкмөтү маалыматка жетүү боюнча адамдардын укуктарын баягы мыйзамдагы талаптарды аткарып атат дагы. Экинчиси баягы кеңеште кандайдыр бир сессия болсо, сессияга как материал катары колдонуп атат. Себеби депутаттардын дагы деңгээли ар башка. Алар мисалы үчүн жанагындай терминдерди түшүнбөшү мүмкүн. Мен жогоруда айткандай, ошондой депутаттарга мына ушундай бюджетти даярдап берсе, бул абдан оңой, анан түшүнүктүү болот го деп биз ойлойбуз. То есть жарандык бюджеттин пользовательская части ушул. Көрдүңүздөр, бул жерде эч кандайдыр бир высшая математиканын кереги жок. Бул жерде ошол эң негизгиси ошо бюджеттин долбоорун тандаш керек, же бюджеттин бекитилген бюджетти тандаш керек. Мисалы үчүн 22 жылдын бекитилген бюджеттин карап көрөлү. Мына 22 жылдыкындагы Кызыл Октябрь айыл өкмөтү такнакай киргизип коюптур. Көрдүңүздөр, кирешеси, жанагыдай эле чыгашалары, мына кайсыл акча каяктан келип атат, аны дагы жазып койгон. Андан тышкары мына чыгашасы, бекитилген бюджет каякка планируется. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде бардыгын жазып койгон. ФЭП башчысы Кызыл Октябрь айыл өкмөттүкү. Ошол ушуну менен журналисттер, силерге биз ойлодук, мүмкүн кандайдыр бир материал даярдаганга мындай керек болуп калабы деп. Анан мен жогоруда айтып кеттим эле, аналитикалык маалыматты көрсөтүп коеюн деп. Аналитикалык маалыматтар мондай 3 негизги бөлүктөн турат. Бул бюджеттин аткарылышы боюнча, бюджеттин аткарылышы боюнча, 3 бөлүктөн турат. Бул жыйындар маалыматы, бул бюджеттин аткарылышы боюнча статистика, анан бюджеттин долбоору боюнча статистика, анан бекитилген бюджет боюнча статистика. Эми сиздерге статистиканы карап көрөлү, бюджеттин аткарылышы боюнча. Муну бассак, мына момундай бизге момундай терезе чыгарып берет. Анан терезеден тандайбыз. Мисалы үчүн кайсыл районду тандайлы? Мисалы үчүн мисалы үчүн Кемин району деп коелу. Кемин районун тандайбыз. Мисалы үчүн айталы, 21 жылдын бюджеттин аткарылышын ким толтурган? Мына бассак, бул жерде бардыгы мына бюджеттин аткарылышы боюнча 21 жылды 8 айыл өкмөтү толтуруптур дагы. Ал эми Чым Коргон айыл өкмөтү жартылай гана толтурган экен. Көрдүңүздөр, калгандарды толтуруптур. Бул Кемин району боюнча. Мисалы үчүн дагы кайсыл районду карап көрөлү? Мисалы үчүн Нарын областынын Актала районун карап көрөлү. Актала району, ал деле 21 жыл дейли. Карасак, мына Кеминге караганда Актала кичине начарыраак экен. Ал жерде 4 эле айыл өкмөтү бюджеттин аткарылышы боюнча статистиканы толтуруптур. Мисалы үчүн райондо 4төн көп айыл өкмөтү, где-то бир 10 чакты айыл өкмөтү бар. 13 айыл өкмөтү бар Акталада. 13 айыл өкмөтүңөр барбы? Значит, 13 айыл өкмөтүнүн 4төөсүн эле бюджетти толтурушкан, калгандары толтурган эмес. Дагы кайсыл районду карап көрөлү? Урматтуу катышуучулар, айтсаңыздар өзүңөрдүн райондоруңарды. Мен деген Баятовдун бюджетин таппайсам да, ошону карап көрөсүзбү? Акталанын Баятов. Кочкор районун биз карап көрөлү, мына. Кетилесиздер, мына. Кочкор району бюджеттин 21 жылдын аткарылышы. Мына Кочкор району бир дагы айыл өкмөтү толтурбаптыр тилекке каршы. Жети-Өгүз районун карап көрсөңүз. Сокулук району. Жети-Өгүз районунун карап көрөлү. Мына Жети-Өгүз району бюджеттин аткарылышы боюнча. Жети-Өгүз району мына канча айыл өкмөтүңөр бар? Общий 13 айыл өкмөт. 13 айыл өкмөттүн 9
13 айыл өкмөттүн 1, 2, 3, 4, 5, 6 толук толтуруптур дагы. 1, 2, 3 жарым жартылай толтуруптур, калгандары толтурбаптыр. Көрдүңүздөр, Дагы кайсысын айтып аттыңыздар эле? Дагы кайсы районду айтып аттыр эле? Дагы кайсы районду карайлы? Сокулук. Сокулук району. Сокулук району. Сокулук району кичине бул толтургандар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гана толтуруптур. Ал эми калгандары жарым жартылай толтурулган экен. Жарым жартылай толтурулган экен. Биз бюджеттин аткарылышы боюнча айтып атабыз. Эми келиңиздер бюджеттин долбоору боюнча толтуруп карап көрөлү. Бюджеттин долбоорун ким толтурган? Мисалы үчүн бюджеттин долбоору кайсыл жыл дейли? 23 жыл деп коелу. Азыр 23 жыл кетип атат да. Мисалы үчүн мына Сокулук району деп коелу. Сокулук району бюджеттин долбоору тилекке каршы бир эле айыл өкмөтү толтуруптур. Бул Военно Антоновка. Калгандар жарым жартылай эптеп толтурган, толук эмес. Көрдүңүздөр, Мисалы үчүн Актала деп коелу. Актала району бюджеттин 23 жылдын эмесин тилекке каршы 3 эле айыл өкмөт толтуруптур. Кара Бүргөн, Терек, анан Үгүт айыл өкмөтү. Жаңы Талап мындай жарым жартылай толтурган. То есть ушинтип эле сиздер баягы статистика боюнча көрө берсеңиздер болот. Бюджеттин бекитилген бюджетти көрөлү. Мисалы үчүн 23 жыл уже бекитилиши керек. Эми сиздер менен карап көрөлү. Кочкор районун карап көрөлү. Кочкор районунда тилекке каршы бир дагы бекитилген бюджетти толтурушкан эмес. Сокулук районун карап көрөлү. Сокулук районунан 3 эле айыл өкмөтү толтуруптур. 1 май, Военно Антоновка, анан Күнтү. Күнтү молодцы толтуруп коюштур. Калгандары жарым жартылай. То есть ушинтип сиздер алып баягы маалымат даярдасаңыздар болот. Андан тышкары бул жерде бюджеттин долбоору боюнча статистика деп атабыз. Бул мындай болгон да. Бюджеттин 23 жылы деп коелу. Бул ковид болбоду 2019-20 жылдарычы. Ошол ковид болгон учурда баягы элдерди коомдук угуулар өткөрүлбөй калды да, себеби үйдөн чыгыш абдан кооптуу болду да, анан элдер көп чогулган жерлерде абдан кооптуу болду. Ошондой учурларда, ЧС учурларында коомдук бюджеттик угууларды элдерди чогултпай эле ушул тиркемени колдонуу менен өткөрүп койсо дагы болот да. Мына ошол мүмкүнчүлүктөрдү мына бул айыл өкмөттөр колдонуптур да. 23 жылда 16 айыл өкмөтү колдонгон да. 23 жылдын бюджеттин долбоору боюнча. Ал деген мындай болгон. Эгерде баягы ковид жок, 23 жылы ковид жок болду да, бирок идея ошол убакта келген да. 20 жыл үйдөн чыкпай жаткан убакта. А так азыр айыл өкмөттөрү эгерде баягы элдердин сунушун көбүрөөк алабыз десе, ошол коомдук угууга кандайдыр бир келе албай калган адамдар онлайн дагы өзлөрүнүн сунуштарын, суроолорун жөнөтсө болот. Мына ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланган айыл өкмөттөр. Мына Ак Моюн айылдык аймагы, Ак Терек айылдык аймагы, 1 май айылдык аймагы. То есть 452 айыл өкмөттүн ичинен 16 айыл өкмөтү ушул функцияны колдонушкан 23 жылдын бюджети боюнча. Келиңиздер 22-никин карап көрөлү. 22-никин кичине азыраак айыл өкмөт колдонуптур. 9 эле айыл өкмөт. Бул Эмгек Тала, Узун Кыр, Сары Булак, Садовский айыл өкмөтү дегендер. То есть бул боюнча бул бюджеттин аткарышы боюнча коомдук бюджеттик угуулар статистикасы деген ошол. Анан бюджет бекитилген бюджет боюнча жыйындар бекитилген боюнча жыйындар бул по-моему пока азыр карап көрөлү. Кичине
Бул свод. Бул свод ошол жанагы республика боюнча киреше салыгы канча түшүп атат, ошолордун баардыгы боюнча сводный данныйлар да, түшүнүктүүбү? Сводный данныйлар бул ошол киреше чыгашалар канча түшүп атат, ошолорду баягы бере турган данныйлар. Макулбу? Ошол негизгиси бул биринчи, анан экинчи статистика силерге кызыктуураак болушу керек. Анан бул ошол административная часть. Көрдүңүздөр, логин, паролю жок эле кирет. Ал эми сиздерге азыр мен кыскача деги пользовательская часть. Бул административная часть, административная частька мына логин, пароль менен киришет. Ар бир айыл өкмөтүнүн өзүнүн логини, өзүнүн паролю бар. Киргенден кийин мына мындай окна ачылат. Окна ачылганда мына бул маалыматтарга кирип алып, мына толтура беришет. Мына мисалы үчүн бюджеттин аткарылышы, мына бул жерге цифраларын жазып, сохранить, жазып, сохранить кылып, аягында сактоону басып коет. Бирок мен ойлойм бул жер сиздерге кызыктуу деле эмес болуш керек, анткени муну баары бир деле финанс экономика бөлүмүнүн башчылары толтурушат. Силерге кызыктуу бул пользовательская часть болуп. Ушул пользовательский частька кайсы жерден кирип атканын мен көрө албай атам. Пользовательская частьта мына мындай эле тетиги gb.minfin.kg'ni басып туруп эле интернет бассаңыз, мына бул автоматический пользовательская часть. Ооба, ушуга кирдим. Ушул жерде турам. Жана Келген сиз биринчи көрсөткөн нерселерди такыр көрө албай атам да. мына киргенден кийин эле бул жерде айтат, аймакты тандаңыз дейт, же шаарды. Сиз өзүңүз айыл аймакты айтсаңыз, Баетов. Акталадансызбы? Баетов айылдык аймагы көрсөтүү. Анан сиздерден сурап атат, Баетов айыл аймактын бюджетинин кайсыл түрүн сурап атат. Допустим, бюджеттин аткарылышы. Кайсыл жыл мисалы үчүн жылдар өзгөрүп турат да, билесиңер, 22-не. Мисалы үчүн 22-не көрүп көрсөңүз, мейли 21-и. Хорошо, 22-ни көрсөтөбүз, Баетов кылган эмес, жок маалымат. Ошо эч нерсе ошо жок болуп атат да, мен кире албай атам деп атканым да, жок турбайбы? 21-де дагы толтурган эмес. Баетов айыл өкмөтү. Көрдүңүздөрбү? Ошо ушул эле чыгып атат. Келиңиздер эми бюджеттин, может, бекитилген бюджетти кылган 23-жылга. Карайлы. Жок. Значит, Баетов айыл өкмөтүңөр бюджеттик кодекстин талаптарын аткарбайт. Көрдүңүздөрбү? Элге маалымат бербейт. Хотя центр района болуш керек эле, бирок маалымат жок. То есть мындан эмнени билгиңиздер келип атат? Эч кандай ачык айкындуулук Баетов айылдык аймагында жок. Цифралардын баарын тең, цифралар маалымат ачыкка чыккан эмес. Кирешеси. Бизде район боюнча ошондой экен да, мен азыр айыл өкмөттөрдүн бир 3 эле толтурган экен, калганында эч нерсе жок экен. То есть булар либо бул маалымат боюнча билбейт, бирок билбейт дегенде биз бул тренингти финансы министрлиги менен уже акыркы 3 жыл бою жыл сайын өткөрүп келатабыз. Булар билишет, просто баягы кандайдыр бир себептер менен маалыматты жайыткысы келбейт. Элдер жанагыдай чака чайнекке, компьютерге, принтерге канча сом кетип атат, капитальный ремонтко канча сом кетип атат, маалымат менен бөлүшкүсү келбейт. Түшүндүрүп айткандачы. Көрдүңүздөрбү? Жашыра турган эчтекеси жок айыл өкмөттөр жанагыдай эле Кызыл Октябрь айыл өкмөтү сыяктуу эле бүт барын тең алакандай кылып жайып коет. Көрдүңүздөрбү? Ошол. То есть gb.minfin.kg'ге киргенде эле мына пользовательская часть ачылат дагы, анан каалаган шаарыңарды, каалаган айыл өкмөттүкүн терип жазып кете бересиңер. Анан жыл бюджеттин түрүн тандайсыңар, жылды тандайсыңар дагы, поиск дегенди бассаңыздар, то есть поиск эмес, көрсөтүү дегенди, показать дегенди бассаңыздар гана чыгып кетет. Суроолор барбы, урматтуу катышуучулар? Суроолоруңар болсо, меники баягы теоретическая часть бүттү, айтып
айтып берчү нерсенин баарын тең айтып бердим окшойт. Эми суроолор болсо мен суроолорго жооп берейин. Суроолор барбы? Азамат, рахмат. Урматтуу Көптүк. катышуучулар, суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Кааласаңыздар чатка да жазып койсоңуздар болот. Бул маалыматты Азамат бюджеттик календарь боюнча айтып кеттимби? Же мен укпай калдымбы? Жакшы угулбай атат үнүң, Нургүл. Жакыныраак сүйлөйсүңбү? Бюджеттик календарь боюнча бир аз маалымат берип кое аласыңбы? Коомдук уюмдарды өткөрүү боюнча, маанилүүлүгү боюнча. Бюджеттик календарь боюнча мен айтып кеттим жана. Кайра ачайын анда азыр. Так, Кызыл Жок, Октябрь. жалпысынан эле качан өткөрүш керек, маалымат өнөктүгү ушул тууралуу кыскача эле. Анын мааниси эмнеде? Мына бюджеттик календарь деген бул жерге дагы биз жазып койгонбуз. Бюджеттик календарь бул жерде январь-февраль айында жарандардын катышуусу боюнча бул бюджеттик календарь. Январь-февраль айында бул бюджеттин аткарылышы боюнча коомдук угууларга катыша алат. Буларга жеке эле жарандар эмес, журналисттер, сиздер деле катышсаңыздар болот. Март, апрель, май айларында социалдык экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыкканга элдер катышса болот, түздөн түз. Июнь, июль, август айларында келерки жылдын бюджетин түзүп атканда бюджеттин долбоору боюнча коомдук угууларга катышсаңыздар болот. Ал эми ноябрь, декабрь айында бул жергиликтүү кеңештин ачык сессияларына катышса болот жарандар. Анан бюджеттик календарьдын маанилүүлүгү эмнеде? Мисалы үчүн адамдар кайсыл убакта бюджеттин долбоору каралып атат, ошону билиш керек. Адамдар эле эмес, мектептин директорлору, кандайдыр бир муниципалдык ишкананын мүчөлөрү, же болбосо элдер кандайдыр бир жолдорду жасатат элек деген немелер болсо, сунуштар болсо бюджеттик календарды билиш керек. Себеби бюджет бекилип калгандан кийин ал берген сунуштары ал баягы бир жыл күтүш керек болуп калат да, же болбосо бюджетке өзгөртүү киргизиш керек болот. Ошондуктан мисалы үчүн эгерде келерки жылга кандайдыр бир сунушум кирсин десе, анда март, апрель, майларда социалдык экономикалык өнүгүү программасы иштелип чыгып атканда сөзсүз түрдө ошол социалдык экономикалык өнүгүү программасы боюнча коомдук бюджеттик угууларда киргизиш керек. Же болбосо ошол социалдык экономикалык өнүгүү программасына көп көңүл бурбаган айыл өкмөттөр болсо, анда июнь, июль, август айларында жана бюджеттин долбоору боюнча коомдук бюджеттик угуулар болуп атканда ошол угууларга катышышы керек. Бирок мыйзам боюнча биринчи социалдык экономикалык өнүгүү программасы иштелип чыгат дагы, анан кийин ошонун негизинде жергиликтүү бюджеттер иштелип чыгат. Рахмат, Азамат. Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуздар барбы? Суроолор бар? Суроо берсем болобу? Да, угуп атам. Өзүңүздү тааныштырып. Мен Алгожоева Жанар, Сокулук районунун Кызыл Туу айылында Көнөк жамаат мультимедиа борборунун жетекчисимин. Биз быйыл туризм боюнча, өнүктүрүү боюнча Чүй областынан исследованияга катыштык да. Анан туризмге жергиликтүү бюджеттен бир да сом которулбайт экен да. Азыр силердин маданият деп эле которулуп турбайбы, анан туризм жөнүндө такыр сөз болгон жок да. Анан Чүй областынын туризми аябай итке минген абалда экен. Анан биз айыл өкмөткө кирип жергиликтүү бюджеттен туризмге акча бөлүнөбү десек жок, маданият, спорт деп эле 100 000 которулат экен да. Анан биз жеке жаран катары сунуш берсек болобу? Жергиликтүү бюджеттен туризмге дагы бөлгүлө деп. Мындайда Сунуш киргизсек болобу жеке жаран катары? Туризм деген деген түшүнүк мындай чоң түшүнүк да, туризмге конкретно эмнеге бөлүү? Эми айылдарда эч нерсе жок экен да туризмге, мисалы Бул, Сокулук району Кызыл Туу конкретно айылында айтсаңыз, бир объектини айтсаңыз конкретно. бир дагы мисалы гостевой дом жок экен. Гостевой дом болсо указательдер жок экен. Гостевой дом бул частный болот. Гостевой домго, частныйга
жергиликтүү бюджеттен акча бөлүнбөйт. Ал деген бул бизнес да. Айыл өкмөтү үгүттөшү мүмкүн. Мисал үчүн мына биздин тиги Кызыл Туу айыл аймагында туристтер көп келет. Ошон үчүн частный домдорду ачсаңыздар бизнес жакшы болот деген сыяктуу баягы айыл өкмөт өзү баягы үгүттөшү мүмкүн. Айыл өкмөт өзүнүн сайтына кандайдыр бир туристтер жөнүндө маалыматтарды киргизиши мүмкүн. А вот именно гостевой домдорду салууга же кандайдыр бир акча бөлүүгө айыл өкмөт андай кыла албайт. Мыйзам жол бербейт. Бирок жанагы туристтер келе тургандай баягы көчөлөрдү жашыл жарыктандырып, көчөлөрдү тазараак кармап, көчөлөргө жанагы мусорный контейнерлерди коюп, скамейкаларды коюп, парктарды койгонго ошол жагына баягы туризмге жергиликтүү бюджеттен акча бөлө алат. А именно жанагы гостевой домдорго частный эчтекеге акча бөлө албайт жергиликтүү бюджет. Түшүндүрүү иштеринечи, мисалы туризм боюнча эч маалымат түшүндүрүү иштери боюнча эми бул эме бар да, бизде мамлекеттик орган бар да, туризм боюнча заниматься эткенчи. Ошол кандайдыр бир вопросторду делегировать этип берсе айыл өкмөткө, мисалы үчүн мен сага республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке акча бөлөм, ошол акчаны сен мондай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө жумшайсың деп жогору жактан түшсө, анда кылып бере алат түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Рахмат, Азамат, түшүндүм. Мисалы үчүн сайттарына, мисалы үчүн туризм боюнча анча мынча маалымат киргизип эметип койсо болот да. Түшүндүм, рахмат. Каскаларына. Рахмат. Дагы барбы суроолор? Суроолор болсо бериңиздер. Жооп берейин. Буга чейин бул тиркемени көрдүңүздөр беле, тааныштыңыздар беле, билчү белеңер ушундай бар экенин, же азыр билип атасыңарбы? Негизи Минфинде ушундай статистикалык маалыматтар болорун билчүбүз, бирок мындай ичине кирип карап көргөн эмеспиз да. Анан мен мындай суроо берейин дегем. Негизи айыл өкмөттөр бюджеттин жылдын аягында киргизиш керекпи же жылдын башында эле киргизип коюш керек беле? Мисалы Акталадагы айыл өкмөттөрдүн баарын аз карап чыксам 3 эле 4 эле айыл өкмөт киргизиптир. Негизи милдеттүүбү булар? Бюджет ачык болуш керек деген мындай. Биринчи сурооңузга милдеттүүбү? Айыл өкмөттөр милдеттүү. Мен жогоруда айтып кетпеймби? Бул мыйзамдын талабы депчи. Экөөбүз отуруп алып иштеп чыккан эмеспиз, ушундай болушу керек депчи. Бул мыйзамдын талабы. Бүгүнкү күндө 126 беренени бюджеттик кодексти ачсаңыздар, ошол жерде жазылып турат. Андан тышкары жергиликтүү жамааттын уставы деген бар. Аны ачсаңыздар дагы ал жерде жазылып турат. Конституцияны ачсаңыздар дагы ал жерде жазылып турат да. Демек, бул айыл өкмөттөр жарандык бюджетти түзүүгө милдеттүү. Биз ушул статьяларды колдонуп туруп материал даярдай берсек болот экен да, анда. Ооба, экинчи сурооңузга жооп берейин. Кайсыл убакта бул түзүлөт? Смотря кайсыл бюджеттин түрү. Эгерде бюджеттин аткарылышы боюнча болсо, анда бул январь-февраль айларында түзүлүшү керек. Эгерде бюджеттин долбоору боюнча болсо, бул июль-август айларында түзүлөт. Ал эми бюджеттин аткарылышы боюнча жарандык бюджет болсо, бюджеттин бекитилиши боюнча жарандык бюджет боюнча болсо, анда где-то бюджет бекитилгенден кийин где-то бир 10-15 күндүн ичинде түзүлүшү керек. Рахмат. Дагы суроолор барбы? Жана колдонуш керек боюнча айтып кеттиңиздер. Эгерде сиздер райондо иштесеңиздер, райондо журналист болуп иштесеңиздер, маселени көтөрсөңүздөр болот. Эмне үчүн райондо 2 эле айыл өкмөт же 3 эле айыл өкмөттүн жарандык бюджети түзүлгөн дагы башка айыл өкмөттүкү түзүлгөн эмес. Эмне үчүн 126 берене бюджеттик кодекстики иштебей атат, эмне үчүн ачыкка чыкпай атат деген материал даярдап баягы эметсеңиздер болот да. Рахмат. Дагы эме деген суроо берейин деп атам да, эгерде ушул айыл өкмөттөр эмени толтурбай коюп атышпайбы? Эгерде ошол толтурбай койгон айыл өкмөттөр
мыйзамдын чегинде кандайдыр бир жоопко тартылабы же ушуга толтурбаса деле мындай эчтеке болбойт деген сыяктуу эле кала береби? Эми бул жерде жоопко тартылат, себеби прокуратура бар, бюджеттин аткарылышын көзөмөлдөй турган прокуратура бар. Просто прокуратура баягы биздин фискальный органдар эмнени көбүнчө баса калышат, бул жана акчанын королушунда. Акча кандай королду деп счетная палата экөө в основном ошол багытта иштешет да. Коомдук бюджеттик угуулар өткөрүлүп атабы, өткөрүлбөй атабы, эгерде чындыгында прокуратурада кызыгып баягы карап көрсө, анда алар дагы ошо эметпеген жарандык бюджеттин түзбөгөн айыл өкмөттөргө конкреттүү суроо койсо болот. Эмне үчүн түзүлгөн жок, эмне үчүн мыйзам аткарылбай атат деп. Бул бир, бул мамлекеттик жана органдар тарабынан. Экинчиден, депутаттар кызыктар болушу керек. Жергиликтүү кеңештин, алар элдин өкүлү да. Жергиликтүү кеңештин депутаттары кызыктар болушу керек буга дагы. Үчүнчүсү, бул жергиликтүү кандайдыр бир демилгелүү топтор бар, жана группа совместного мониторинга и оценки деген бар, биргелешкен мониторинг жана баалоо топтору. Алар дагы ушу жарандык бюджеттин түзүлүшүн көзөмөлдөсө дагы болот. Эгер планына киргизсе, ушу жарандык бюджеттик көзөмөлдөө боюнча, анда алар дагы көзөмөлдөсө болот. Анан төртүнчүсү, бул эл салык төлөөчү катары, эгерде өзлөрүнүн укугун жакшы билген адам болсо, талап кылса болот, конкреттүү түрдө, даже сотко чейин кайрылса болот. Эмне үчүн менин укугум тебеленип атат? Мен салык жыл сайын төлөйм, машинеме төлөйм, жериме төлөйм, үйүмө төлөйм, патент алам, ФПСтин арендасын төлөйм. Эмне үчүн мен корогон акчам боюнча маалымат ала албайм деген мааниде. Сурооңузга жооп бердимби? Ооба, чоң рахмат. Барбы дагы суроолор? Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуздар бар болсо бериңиздер. Эгер жок болсо, Назира, сиз ушул жердесизби? Нургүл, жакшы угулбай калды сиздики айткан. Назира, сиз биз мененсизби? Ооба, саламатсыздарбы, кесиптештер? Назира, чоң рахмат катышуучуларга. Эгер суроолор жок болсо, анда биз коштошуп баштасак болот. Анан эгер кийин дагы суроолор бар болуп калса, сиз аркылуу жиберишсе болот, Назира? Тилекке каршы бүгүн көп жетекчилер катыша албай калды да. 3төн 1 гана бөлүгү катышышты. Бизде негизи жалпы 30 медиа, дагы 20дай медиа